Саламатсызбы, Данияр Төреғазиевич. Мына бүгін кечинде социалдык тармактарда сиздин кабинеттеги видео боюнча ушул коомчулукка өзүңүз кайрылуу жасап койсоңуз, деги эле эмне болгон видео, ал кабинет кайсыл кабинет эле, бүгүнкү күндө суроо көп, ушул суроолорго жооп берип койсоңуз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн социалдык тармактарга 1 саат мурда видео тарады. Ал видео мага түштө келип түшкөн, түштө мага балдар жөнөтүп, ушул жерде ушундай видеону биздин блогерлерге, кыздарга, балдарга жөнөтүп атат. Ушуну элге жарыя кылабыз деп атат экен. Ушуну чыгарып бергиле деп ар кимден суранып атат деген маалымат келип түшкөн. Ал видеодогу көрсөтүлүп аткан баягы окуя боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип коюуну туура көрдүм. Мына ал 1 жыл мурдагы видео. Мен өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошо бутумду кокустатып алып, операциядан кийинки келген убагым болчу. Ал жерде видеодо 2 балдак да көрүнүп турат. Балдак менен жаңы басып баштаган учурум. 1 жыл мурда социалдык маселелер боюнча губернатордун орун басары болуп, башка кабинетте отургам. Ал тигил кабинет. Ал жердеги стол стулдардан эле көрсө болот. Мына азыркы кабинет, мен 1 жылдан бери ушул жерде отурам. Губернатордун 1-чи орун басарынын кабинети. Мына ал жердеги стол стулдардан, кабинеттин түзүлүшүнөн эле көрсө болот. Ал ошол кабинетте 1 жыл мурда тартылган видео. Ал жерге дагы видео камераны мен өзүм орнотком. Мына бул кабинетке дагы азыр атайын видео камераларды орнотуп коюп отурабыз. Себеп дегенде мындай окуялар болуп, ичине келип акча таштап кетип, башка келип, анан сыртыбыздан келип, мынакей акча таштадык деп баягы бир жалган жалаларды жаппасын деген ойдо. Мына түздөн түз ал кабинетимде дагы видеолорду, мына видео камералар бул жерде дагы турат. Датчиги менен бул ким кыймыл кылса, башка кылса ушул жерде сразу тартып алат бүт бардык нерсени. Ана мына кабинеттин ичинде ушундай окуялар тиги болгондугуна байланыштуу атайын ушу элге көрсөтүп түшүндүрүп коюуну туура көрдүк. Мына мисалы конверттер турат. Мына менде мынанча конверт бар. Мына өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Кийин жашырды, башка кылды дебесин. Жана акча менен берди деген конверттер мына Данияр Төреғазиевичке деп мына жаңы жылдык куттуктоолор мына жерде турган эмелердин бүт бардыгы ушундай болуп келет. Мына жаңы жылдык куттуктоолор ушунун көбү мына кайсыл ишканалар куттуктаса ошолордун куттуктоолору мынакей. Мынакей Данияр Төреғазиевичке деп турат мисалы. Ушундай болуп келген конверттер толтурат. Арызданып келишет мынакей. Анан ошол арыздардын бирөөсүн берип аткан учурум бул. Биз мисалы ал жерден Турузбек Молдоевичке бир акча берди же тиги бу деген маселе болбош керек. Мынакей конверттер. Ал жерде бир ак конвертти көрүп атат. Турузбек Молдоевич ошонун чөнтөгүнө салып атат. Эми отуруп салып аткандагы нерсени баягы тартылды деп ошону чыгарып атышат. Мынакей конверттер. Андай конверттер бизде жайлайт бул жерде. Анан эми урматтуу кыргызстандыктар, мына улуу орозо айында турабыз. Бул жерде биз актана турган эч нерсе жок. Акча болсо, ошол берип аткан акча болсо, бул атайын бир кызматтар тарабынан тартылган видео болсо, келип ошол убакта акча болсо, конверттин ичинде анда ошол акча менен эле кармайт. Себеби муну жакшы билесиздер. Андай нерсе пара деп атайын жазылып, краска менен акчага белгиленип, анан берилет. Андан кийин эле келип укук коргоо органдары аларды кармайт. Эмне болгон акча, кандай парабы, пара эмеспи деп. Эми бул өзүбүздүн эле баягы ичибиздеги тийиштүү кызматкерлердин эле жасаган провокациялык бир окуясы деп ошол катары гана кабыл алам мен. Мына өзүңүздөр билесиздер, 1 жыл 9 ай мен ушул жерге президенттин жарлыгы менен атайын кызматка келип даярдалып 1 жыл орун басар болуп иштедим губернатордун. 1 жыл мына 1-чи орун басар болуп ошол кызматты аркалап атам. Ошол жылдын аралыгында 1 жыл таза толук иштедим. 9 ай деген себеп дегенде ушу 9 айында мен бутум кокустап калып, 2 жолу ошол операция болуп, ооруканаларда жатып, ошондон кармалып калдым. Мына 1 жыл таза иштеген убакыттан бери 1 гектар, ошондо 1400 гектар биз жерди мамлекетке кайтарып алып турбуз. Бир топ деген кызыл сызыкка сызып чыгып кеткен имараттарды буздурдук. Мамлекеттин эсебинен туура эмес жасалып кеткен, мамлекеттик актылар менен берилип кеткен жерлерди, имараттарды мамлекеттин эсебине кайрыдык. Анан албетте ошол адам кантип бирөөлөргө жагат. Бул жердеги ошол мыйзамды уруу ойногон, мыйзамды тебелеп тепсеп, акчасы менен, таанышы менен маселелерди бүтүрүп, акча берип, жерлерди алып, башка кылып жүргөн адамдардын кекиртегине сайылган тикен болуп турганыбыз бул өзүбүзгө дагы маалым.
Биз өзүбүз дагы ушу жүргөн жерибизде коркуп жүрдүк, кайсыл учурда ким келип чаап кетет, кандай кылып кетет, эмне кылып кетет деп үйгө кирип атканда дагы подъезддерди карап корккондон ошондой эмеде иштедик, шартта иштедик. Мен эч убакта өкүнбөйм бул жерде кызмат кылганыма. Бул өтө чоң, биз үчүн чоң мектеп болду, саясий мектеп болду. Аткаруу бийлигинин ичиндеги бир топ нерселерди көрдүк. Анан ошондой жерлерин алдырып аткан, имараттарын алдырып аткан, кызылсызга сызылып кеткен имараттарын буздуруп аткан адамдар албетте бизге каршы кутумдуктарды уюштуруп, ар түрдүү иштерди жазашты. Ал белгилүү. Мына бүгүн дагы жазап атат. Ушул чыккан видеодагы мага ошо балдар чалып айтышты. Ушинтип сиз жөнүндө бир видео дайындап атат экен. Ошолор чыгат экен, бүгүн ошону чыгарган жатышат деп да айтты. Мен бул жерде эч кандай актанууну көрбөй турам. Мен актана турган дагы эч кандай бир иш кылган жокмун. Эгерде мына ыйык орозо күнүндө турабыз, эгерде бирөөлөр кандайдыр бир жаман аракет кылган болсо, ошондой кутумдук аракеттерди кылган болсо, бүт бардыгына Алла тараза, Алла сынчы демекмин. Бул нерсе дагы адамдын адамга кылган жамандыгы, бул адамдын өзүнө кайтып келе турган нерсе. Бул жерде кызматта устун болуп кармалып кала турган, жабышып кала турган эч ким жок. Биз бул кызматка өмүр бою жабышып же болбосо ушул жерде бир атадан калган мурас эмес. Биз кайсыл гана чечим болбосун, эгерде жогорку мамлекеттик жетекчилер ушул окуя боюнча карап көрүп туура эмес деген бир чечим кабыл ала турган болсо, кандай гана чечим болбосун биз аны аткарууга милдеттүүбүз, түздөн түз. Биз аны аткарабыз. Эгерде ушул нерсени көрүп, ушул нерсеге бизди күнөөлүү деп тапкан болсо, кызматтан четтетүү, башка деген маселелер боло турган болсо, анын баардыгын кабыл алганга даярбыз. Бирок Алланын алдында биз айтып коюшубуз керек, элдин алдында, Алланын алдында абийирибиз таза. Биз эч кимден эч кандай акчалык, коррупциялык элементтер менен иштеген жокпуз. Мына Турузбек Молдобекович дагы чоң ошол Кара Суу районунун деңгээлинде, Ош облусундагы эң чоң райондун акими болуп кызматын өтөдү. Эгерде чынын айтышыбыз керек, эгерде биз ошентип акчалык, коррупциялык элементтер менен шугулданып аракет кылганыбызда, анда ошол жерге, элге кайрып алган, мамлекетке кайрып алган жерлерибиздин баардыгына акчалай бере турган болсок, азыр биз долларовый миллионерге айланмакпыз. Бул ачык эле сөз. Биз ошону албай, президенттин ишенимин бизге ушул мойнубузга жүктөп, жоопкерчиликти жүктөп, ишеним артып ушул жерге дайындагандан кийин биз өзүбүздүн абийирибиз менен келип иштеп кетели деген ниет менен жүрдүк. Мына бүгүнкү акыркы күнгө чейин ошондой иштедик. Мына Ош облусунда чындыгын айтышыбыз керек, бир топ адамдарга жардам бердик. Жетим жесирлерге, кары картаңдарга, карапайым адамдарга бир тобуна жардам бердик. Мен ал үчүн Аллага терең ыраазычылык билдирем, ошондой мүмкүнчүлүк бергендигине, ошентип элге жардам көрсөтүүнү ушу жүрөгүбүзгө салганына. Ал эми бир топ адамдарга чындыгын айтышыбыз керек, жардам бере албай калдык, жетишпей калдык, колубуздан келбей калды. Мен эгерде ушул кызмат учурунда кимдер менен бир колубуздан келбей калса, жардам бербей калсак, башка болгон учурлар болсо, мен карапайым элден чындыгында кечирим сурайм. Бул ошол иштеги гана биздин жетишпей калгандарыбыз, биз кыла албай калган иштер боюнча, биз жардам бере албай калган негизде гана айтып атам. Атак мен элдин алдында элдин ырыскысын жеп, башкасын бир мамлекеттик бюджеттен акча жеп, коррупциялык элементтерге аралашып эч кандай иш кылган жокпуз. Кудай алдында муну мына ыйык орозо күнүндө так айта алабыз. Ал бул видео боюнча биздин актанууга дагы эч кандай негизибиз жок. Биз актанбашыбыз дагы керек. Себеби бул эч кандай кылмыш же мыйзам бузуу деп эсептебейм.